Assalamu алейкум, амастар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин спорттук каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 8 ноябрь күнү Казакстандын Алматы шаарында күтүлүп жаткан Октагон 81 турниринин алкагында өтүүчү кыргызстандык Фарида Абдуеванын кезектеги беттеши тууралуу кененирээк айтабыз. Алдыда Фариданы титулду коргоо үчүн күчтүү атаандаш күтүп турат. Андыктан бул тууралуу кененирээк биздин канал менен болуп туруңуздар. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Казакстандын эң алдыңкы промотордук компаниясы эсептелинген Октагон уюмунун чемпиону кыргызстандык Фарида Абдуева кайрадан Октагон ортосуна кайтат. Жана 8 ноябрь күнү өзүнүн кезектеги беттешинде бразилиялык күчтүү делинген Сильвания Монтейро менен беттешет. Албетте бул эки мушкердин ортосундагы беттеш аталган турнирдин башкы беттеш болот. Фарида Абдуева тууралуу сиздер көбүрөөк маалыматка ээсиздер. Сильвания Монтейро жөнүндө эмнелерди айтсак болот. Бразилиялык мушкер учурда 38 жашта. Ал өзүнүн карьерасында кесипкөй ММА'да 15 беттеш өткөрүп, анда 11 жолу жеңишке жетсе, 4 ирет жеңилген. Өзүнүн беттештерин көбүнчө бразилиялык уюмдарда өткөргөн. Ошол эле мезгилде Индиянын дагы уюмунда беттеш өткөрүүгө жетишкен. 2021-2022 жылдары катарынан 2 беттеште жеңишке жеткен. Андан кийин көбүрөөк тыныгуу алып, бразилиялык jiu-jitsu спорту менен машыккан. Жана бразилиялык jiu-jitsu боюнча эң күчтүү спортчулардын бири, ошондой эле грэпплинг боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги спортчу. Демек, тажрыйбалуу Сильвания Монтейро көбүрөөк өзүнүн күчтүү делинген жактарына ыктап беттеш алып барат. Күрөшөт жана ошондой эле грэпплингде өзүнүн чеберчилигин көрсөтүүгө аракетин жасайт. Буга Фарида Абдуева кандай жооп берет? Үстүрттөн ой жүгүртүп көрөлү. Фарида жаш, тайманбас. Ошол эле мезгилде Октагондун ортосунда өтө салкын кандуу мушкер. Ал өзүнүн акыркы беттешинде Казакстандын жылдызы UFC уюмуна мына кирет деп турган Аян Турсун менен беттеште. Өзүнүн ушунчалык салкын кандуу экендигин көрсөтүп, калыстардын чечими менен утуп алгандыгын билебиз. Негизинен кесипкөй карьерасында ММА боюнча 6 беттеш өткөрүп, анда 1 ирет жеңилген. Ал 2023 жылы Райзен уюмунун алкагында Анастасия Светская аттуу спортчуга жеңилип калган. Бирок дал ошол беттеште кыргызстандык мушкер грэпплинг ыкмасынан утулгандыгын айтып кетишибиз керек. Сүйүүчүлөр арасында Гамма уюмунун алкагында Азиянын чемпиону, ошондой эле кикбоксинг боюнча Бушида Казакстан жана Кыргызстандын чемпиону болууга да жетишкен. Аян Турсун менен болгон беттеште Фарида Абдуева Октагондун ортосунда өтө ишенимдүү беттеши менен көзгө көрүндү. Ал атаандашынын бутка кирүү аракетин өтө жогорку деңгээлде токтотуп, ага ийин эркин беттеш алып барууга мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан Фарида Абдуева буга чейин Райзен уюмунун алкагында жеңилгендигине карабастан азыр өтө жакшы калыпта. Жана атаандашынын күчтүү тарабы эсептелип жаткан грэпплинг жана күрөш тарабынан дагы Фарида Абдуева жогорку жетишкендикке жетти. Мен жеке пикиримде бул беттеште Фарида Абдуева фаворит, бирок атаандашы апсет жасоого даяр экендигин күтсөк болот. Себеби өтө тажрыйбалуу, ошол эле мезгилде грэпплинг боюнча жана бразилиялык jiu-jitsu боюнча өтө күчтүү чебер. Эмне дейбиз, кыргызстандык спортчубузга ийгилик каалайбыз жана өзүнүн титулун коргоп, андан аркы жолун ийгиликтүү улантат деген ишенимибиз чоң. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар.